Бакыт Окуевдин акылдуу эсептегичи башында электрди жакшы эле эсептеп жаткан, эч кандай көйгөй жаралган эмес. Мына февралдын башында эле ооздуу ачырган сумманы көрсөткөн квитанция келген. Нес болуп эле калганын айтат. Декабрь айына сиз 10 000 жаздыңыз. 10.250. Бул жак общий 18 000. Бул общий 30 000 төлөдү. Могу жалпы үйгө? Бияка бул жак жагы 2 үйгө. Могу үйгө жалпы үйгө канча чыкты? 18 000. Бу жерде жазылуу. Бакыт өңдүү туура эмес эсептөөлөрдөн ашыкча чыгым тарткандардын эсептегичтерин түндүк электрдин кызматкерлери текшерип жүрүшөт. Текшерүү маалына эч кандай туура эмес эсептөөлөр болгон жок. Получается 4,9. Получается, он работает в штатном режиме. Никакой погрешности здесь нету. А жалоба какая здесь была? Много считают? Много считает. Да. Акылдуу эсептегичтер туура эмес эсептеп алуусунан улам ашыкча чыгымдар кетип жатат деген маалыматтар чындыкка кошпорун адистер билдиришүүдө. Көп суммадагы акчаны көрсөтүп жатканы, ошончо энергияны жакканы дегени туюнтарын эскертишти. Анткени көбүнчөсү короосуна кыдыреки батирелерди салып алгандар. Ошончо батир көп болсо, ошончо электр көп жагылат. Бардыгын акылдуу эсептегич кылдат эсептейт дейт адистер. Бул элдин көбү квартирант кармаганына байланыштуу 700 киловаттан соц нормадан ашып кетип атат. Жаккан киловаттын баарычы. Анан основной маселе бул келип ар бир счетчикке бөлүп бергиле деген маселе болуп атат да. Мисалы биз турган счетчиктердин ар бир өзүнө бөлүп бере албайбыз бул киловаттычы. Бир үйгө бир техпаспорт менен бир счетчик коюлат. Андан кийинки нормасы 2 сом 16 теңге өтүп кетип атат. Ошо менен сумма көп чыгып калып атат. Айрымдар дагы деле көп акча келип жатканына баш катырышууда. Бул үй бүлө үчүн электрге ушулай деле 7-8 миң сом чыккан. Мурдарактардан 3 миң сомго чейин акы төлөп жаткан. Февраль айынын разницасы 2388 сом чыгып атат да. Мурунку караганда биз эскертип айтканбыз, экономдоп жагабыз ошо. Ошондон кийин кайра ушунча көп чыгып келди да. Канча киши, канча квартирант бар мында? Эми бу жерде 6 киши жашайт, бир комнатада да. Шаардык электр бөлүштүрүүчүлөр жаңы жыл алдында 11% көп электр жагылганын билдиришүүдө. Ал эми ноябрь-январда 4%га көбөйгөн. Адистер көз боомочулук болбогонун, акылдуу эсептегичтер туура гана эсептеп жатканына ынандырышууда. Эгерде кандайдыр бир маселе жаралса, ыкчам текшерүүгө аларын айтышат. Бүгүн дагы ушул кардарлар тараптан арыз түштү. Жума күнү жазышкан экен. 9 арыз түштү. 9 арызды мына бүгүн комиссия менен барып текшеребиз. Абонентке түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүп, андан кийин анан абонентти төлө деп туура түшүндүрүп айтабыз. Акылдуу эсептегичтерден сигнал серверге Сапатком, Билайн жана Мегаком уюлдук операторлору аркылуу түшөт. Декабрь айында Сапаткомдун өзүндө чыккан көйгөйлөрдөн улам айрым участкадагы маалымат алуу процесси үзгүлтүккө учураган. Мындан улам жарандарга декабрь айы үчүн эсеп мурдагы айлардыкынан теңелип, орточо баа жиберилген. Бирок анын айырмасы кийин кайра эсептелип чыгып, январь айына кошулгандыктан акыркы эсептер керектөөчүлөрдү чочутушу мүмкүндүгү айтылат. Улукбек Кутманбаев, Нурис Алымбаев, Тилек Асхатбеков, Вести Бишкек.